Buna bizde mamleketlik жетекчилерден üçөө var. Prezidentimiz mamleket başçısı var. Бирок тилекке каршы анын укугу аябай кыска, кичинекей. Өкмөт башчысынын укугу аныкынан чоң. Өкмөт башчыныкынан чоң жогорку кеңеш турат. Жогорку кеңеш эмнени кааласа ошону жасайт азыр парламенттик бийлик, биздин убагыбызда эмес. Эмне үчүн ушул мисалы мына экономиканы айтып атасыз кандай чыксак болот. Эмне үчүн 3 адам биригип туруп айлыгын жарымынан кеспейт. Мен сунуш кылып кайрылгам уже февралда да андан мурундагычы. Биз патриотпузбу? Биз мамлекетти жетектегичилер биринчи үлгү көргөзөлүк келиңиздер. Эртең жогорку кеңеш сессиясы турат. Депутаттар бир да күн иштеген жок бир айдачы. Бир жолу чогулушта дагы өкмөттү бир аз тепкилеп, элдин кулагына жага турган нерселерди сүйлөшүп тарап кетишти. Айлыгын алып карап көрсөңүздөр, кечирип коюңуздар, депутаттар кечирип койгула. Эми силер эң ачык институтсуңар. Элдин атынан силер сүйлөйсүңөр. Президент сүйлөйт, анан жогорку кеңеш сүйлөйт. Жогорку ар бир депутат эмес. Ошо өкмөт алып келген мыйзамды жактырбай атасыздар. Бирок ар бир депутаттын өзүнүн акысы бар мыйзам алып келгенге. Эртең мына сессия болгон атат. Давайте сессиядан эле официалдуу түрдө кыскарткыла. Мамлекеттик структуранын бүт баарын кыскарткыла. Эмне үчүн бизге ушунчалык 55 мэр акимдер керек бүгүнкү күндө? 7 губернатор керек. Өкмөттүн өкүлү деген бул баары бир ошол эле штаты менен губернатордук болуп атат. Керекпи бүгүнкү күндө мындай оор замандачы? Эң жогорку айлыктарды. Бюджеттин жарымы ошол жака кетип атат. Мисалы өкмөттүн структурасы болуп көрбөгөндөй көбөйгөн. Канча вице-спикерлер, вице-премьерлер турат. Андан сырткары министрлер турат. Министрлерден кийин мамлекеттик комитеттер турат. Анан мамлекеттик комиссия, мамлекеттик кызмат, мамлекеттик агенттик, анан гос департаменти буларды эсептегенде 300дөн ашып кетип атпайбы? Бул борбордук эле бийликти карап көрсөңүздөр. Андан сырткары райондук, облустук, шаардык, анан айыл өкмөттөрүн баарын эсептегенде кечирип коюңуздар. Бүгүнкү күндө ушул керекпи? Мүмкүн бийликке керек. Себеби шайлоого баратат бул кишилерчи. Ар бири мындай хоп майлы деп добуш бергенгечи. Бирок бүгүнкү күндө мамлекеттин келечегин ойлосок, бюджетти экономдоп, бюджетти толтура турган бирден бир азыр срочно мындай кыскартыш керек болчу. Көз карандысыз бир жок дегенде бир 10 кишини бийликтегилерден эмес. Алгыла эксперттерден. Анан кыскарткыла. Чечим кабыл алгыла. Азыр эң оор маалда турган кезде жакында шайлоо келатат. Шайлоого мурунку мыйзамдар менен баратабыз. Мурунку конституция менен баратабыз. Эмне үчүн азыркы жогорку кеңеш мындай жигитчиликти алып, моюна алып туруп биз мына жоопкерчиликти алабыз, мындай кылабыз дешпейт. Бөгөттү сөз ылдыйлатыш керек, парокту ылдыйлатыш керек, сумма фондусун ылдыйлатыш керек. Эми көпчүлүгү жөнөкөй элден келсе эмне болот? Болбосо азыркы күн урматтуу депутаттар кечирип коюңуздар. Только сиздер кайра келели деп ушуну калтырасыңар. Керек болсочу. Кайра сиздер эле келесиңер. Бирок элге да мүмкүнчүлүк бергиле. Элдин каалаганын шайлап алганга мүмкүнчүлүк бергиле. Болбосо эртеңки күн силер да жоопкерчиликке тартыласыздар да, кечиресиздер мына. Андан кийин ушунча комитет, ушунча депутат керекпи бизге кечирип койгула? Ушунча бөлүмдөр керекпи ушунча? Сиздер баштагыла, өкмөткө тапшыргыла. Давайте кыскарабыз депчи. Давайте айлыктарды кыркалы. Bir ayda bir gün иштеп атасыздар. Кайсы бетибиздер менен анан bir айлыкты айлабыз ушуну кечирип коюңуздар. Мен ачык айтканыма. Мен да депутат болгом. Бир тобуңуздар менен чогуу иштегенбиз. Келги өзүбүздөн баштайлы. Урматтуу депутаттар, бир тобуңуздар чогуу иштедиңер эле. Бизде айлыгыбыз канча эле ошондо. Мен вице-спикер болуп ошо ГОСТу ушунчалык жыл иштеп жүрүп 23 000 айлык алчумун. А сиздерде эмне болду? Мына өткөн парламенттен баштап, өткөн парламентте алып койгонсуздар, айлыгыңар көтөрүлгөн. Андан сырткары представительский расход деген, командировочный расход деген, канцелярский расход дегендердин баарын алгансыздар. Эч кандай отчету жок. Биздин убакта тендер отчет эмес беле. Бир пачка кагаз алсак да квитанциясын алып келип бухгалтерияга отчет берчүбүз. Келгиле мындай ачык бололук. Келгиле мындай элге иштейлик мындай. Ачык айрымчы. Токоччого отурган кишилердин ордуна 60-70-80 миң айлы отурган кечирип койгула урматтуу депутаттар. Шопурларыбыз жок деген менен шопурдун айлыгын ким алып атат андай кечирип койгондо? Анда момундай иш башкармачылык ушундай чоң аппараттын кереги барбы жогорку кеңеште? Же өкмөткө ушундай кереги барбы азыркы? Биз Россиянын бир эле облусубуз да мындай элдин санын территориясына алып келгенде. Келгиле үнөмдүү жашайлык момундай оор замандачы.